Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Чүйдүн уйларына кызыккандар барбы байкелер? Бүгүн Чүй облусу Жайыл району, тагыраак айтканда Кара-Балта шаарына жакынкы Полтавка айылынан сатылып жаткан мондай бооз чүйдүн уйларын көрсөтүп беребиз. Көрүп турасыздарбы? Мында кара уйлар, мына швицтер, тетигинде чоң килтейген уйлар. Кыскасы жалпы көрсөтө турган 7 баш уй бар бүгүн. Ушулар сатылат. Артыкчылыгы булар көрдүңүздөр. Чүйдүн уйу баары жакшы. Артыкчылыгы ошол бооз да. Бүт баары бооз, Анда эмесе мындай акырын көрсөтүп туруп сиздерге бир четте маалыматтарын бере берели. Артынан өткөндө желиндерини жакшылап карап коюңуздар, Мисалы, могу уйду караңыздар. Өтө гигант, узун уй экен. Желиндери дагы толуп калыптыр. Азыр бир-бирден сурап чыгам мен мунулар зерикпейчи. Сиздерге жакшылап түшүндүрүп берейин. Онлайндагы соода кылсаңыздар боло тургандай маалыматты алып берели. Мына, могул жактан баштай берели. Кара уйлар экен. Мына желиндерин карап коюңуздар. Сөздөр чакан болгондо могу желинди караңыздар. Кандай сонундук, Мына желин. Мына 4 желин тең чыгып турат. Мына киндиктери мояктан сиздер камерага кандай көрүнөт? Мына жакшылап караңыздар. Желиндери узун-узун, сагын аябай жакшы экен. Келем, бир четте маалымат берели. Бул кара уй канчанчы туут, канча айлык бооз? Ичиндеги экинчиси, 8,5 айлык боозбу? 8,5 айлык бооз. Желиндери узун-узун жакшы экен, сагыган. Экинчи туут 8,5 айлык бооз. Бааларын качан айтабыз? Сразу айтып көтөрөбүз. Болду. Муну канча коебуз? Биринчисинде 15 литр берген, баасы 145 миң. 145 миң сом, биринчисинде 15 литр берген, 8,5 айлык бооз. Желиндери аябай сонун. Артынан запаскаларын да көрдүңүздөр. Муногу так. Бул канча айлык бооз? Бул уже туйт 2 жуманын ичинде. 2 жуманын ичинде туйт. Канчанчы туут? 3-чүсү болот. Ичинде 3-чүсү, Мына, 2-чү, 3-чү лактацияны берген уй өтө пик убагы болот да. Слишком пик. Мына, көрүңүздөр. Мунун артыкчылыгы жакында туйт дегени мына желиндин мояктарына да салып тур. Мына кимге кандай байкалып турат? Мына тетигинде киндиктери байкалып турат мояктанчы. Мына мундагы могу киндик тамырлары моягынан жакшы көрүнүп атат. Көрдүңүздөрбү? Ушундай. Муну канча коебуз баасына? 160 миң бар. Мунуку 160 миң. Немесини кандай кылабыз? Сүтү канча болот мунуку? Сүтү 18 берген. 18 берген, экинчисинде. Болду. Так, муну караны бер айдайын. Муну каранычы. Болду. Муну көрсөтөлү. Ушундай. Айдап кой. Болду. Так. Мунугу кунажын, Биринчи туут бул. Болду. Мына уйдун уйу деп айтат. Мына ушундайды алсаңыздар, музоосу да кымбат кетет. Өзүн сатсаңыздар да кайсы мезгил болсун, баягындай базар түшүп кетти, көтөрүлүп кетти деген болбойт. Кыскасы, любой убакта баа боло турган уйлар. Биринчи туут, бул, Баада любой базарда Кыргызстандын. Кыргызстан эмес, Өзбекстан болобу, кайсы жак болбосун, любой базарда ушулар баада, мына көрдүңүздөрбү? Ушул табат. Бул канча айлык бооз? 2 ай. 2 айлык, Так, бул ошондо жакында эле качкан, быйыл, Жашы канча болуп калат мунун? Так, 3 жаш уже. Тиши, 4 тиштей булар, кандай? 2 тиш, Биринчи туут 2 тиш көрдүңүздөр. Мунун баасын канча коебуз? 160 миң. 160 миң сом. 160 миң. Болор эле. Киндик карталары чийле баштаптыр. Байкап атасыздар, слойлор билинип атат. Az дагы эле кышкы жүнү менен да, анан дагы билесиздер. Мына 4-чү уй. Уйдун картинкасы экен, көрдүңүздөрбү? Мына эң доминант уй десеңиздер болот мына чыгарылыштын. Анткени таза швиц дейт, өңү, экстерьери, мындай швицке окшогон чистоталары, мындай как уй катары өтө жакшы уй да, өзүңүздөр дагы мен көргөндөй байкап турасыздар. 0,86 деген бирка менен экен буйруса. Мына жактан киндиктери так көрүнүп турат, кандай каналдар мына. Мына слойлорду көрдүңүздөрбү? Мына желиндин запаскалары көрдүңүздөр. Эртең мына кинди мына жактарга чейин сүт байлайт. Бул канча айлык бооз? 6,5 миң. Мына запаска. Бул пай экен го запаскалары. 6,5 ай. Эми желинди толтура турган мезгилге келиптир да. Канчанчы туут болот? 3 болот. 3-чү туут болот, Сүтүнү кандай дейсиң? Экинчисинде 32-33 берген. Экинчисинде 32-33 литр сүт берген экен ушул уч. Гарантиясы бар. Гарантиясы бар дейт. Баасын канча кылабыз? 315 миң. 315 миң сом. Мына көрүп атасыздарбы, мына уйду,
Мына 4-уйду сураңыздар мына. Алсаңыздар ушундайды алыңыздар. Мына желин запаскалары. Мына желиндери мояктанчы көрүп атасыздарбы? Машалла. Мынагу 5-уй. Мына бөйрөктөрүн таштап, желинди чоңойто баштаптыр. Бул коңур уй, бул же буруй. Буруй шивс деп коет го буларды. Бул böyle uzun экен, желкеси түз. Бул экинчи туут, Мына запаскалары уже толо баштаптыр, көрдүңүздөрбү? Мына караңыздар, кандай сонун бул дагы. Мына ушундай уйлардан алыңыздарчы, ары өткөзөйүн. Уруп койчу ары. Мына аябай бойлуу экен мунун артыкчылыгычы. Мына запаскаларын көрсөтөйүн. Клеткаларды көрдүң, могу тамырларды көрдүңүздөрбү? Мына желиндери. Мунун сүтү канча болотчу? 25 чейин берген. Болду. Анда сүттүү экен, Булардын бойлору 1.40-тан чыгат чоң эле. Мына 40-тан ашат. Просто мына уй чоң уй ошого булар кичине көрүнүп калышы мүмкүн. 1.60га жакын ушул. Могу чоң уй, Болду. Мунун баасын канча коебуз? Бул 280 миң. 280 миң сом. Көрдүңүздөрбү байкелер? Мына 5-чи партияны бүтүрдүк. Мына уй узундугу, чоңдугу көрдүңүздөр 1.60га жакын уй дейт. Мына белдин узундугу чостойт. Мынагу бойле сүт багытындагы уй экен, Көбүрөөк сүт багытындагы уй экен. Норвежская породада уй экен. Эми караңыздарчы, желини өтө жакындап калыптыр. Жакын күндөрдө туйт окшойт. Канча айлык? 15-20 күнгө барып туйт. Буйруса мына жайы менен сүт аласыздар. Мына запаскалары дагы бар. Мына машалла. Мына толук көрүндү, мына желиндеричи. Таптаза го. Канчанчы туут бул? 3 болот. 3 болот, Мына киндик каналдарын көрсөтөйүн. Мына сулой, мына кетип атат. Ушулар мына байкелер көзүңүздөргө дагы көрүнүп турат. 3-чү туут мына баш тараптарында көрүп коюңуздар. Мен менен биргеликте. Мунун баасын канча коебуз? 330 миң. Эң кымбаты ушулбу? Бүгүн сүтүчү сүтү. Сүтү экинчисинде 30га чейин берген. 30 литр гарантия. 30дан кем берсе аз бират мен болот. Жакшылап кармаса жетет да 30-35 берсе керек. Мына уйлар. Эми мынагу 7-чи номердеги уй. Чүйдүкү, мына швиц деп атат. Бул дагы бойлуу экен. Бою боюнча калышпайт, 1.50ге жакын чыгат бул. Бул канча айлык болот бул? Бул 8 ай. 8 ай. Эми сүт байлайт экен да? Биринчисинде 25-те чейин берген. 1,5 айдын ичинде туйт да тура. Мына желинде. Тамырлары. Мына киндиктери эң киндиги чоң ушул экен да. Мына карасаңыздар, мына көрдүңүздөрбү байкелер? Мына. Бул көбүрөөк саалган окшойт негизи, Болду. Эми желинди толтурат экен. Запастарын көрдүк. Артынан дагы бир рет көрсөтүп коеюн. Бул эми экинчисинин туйбу? Анда бул слишком бою бийик уй экен да мына. Эми туса экинчиси болот экен. Мунун баасын канча коебуз? 320 миң. 320 миң. 320 миң. Муну 280 дедикпи? 330, Мына 330 миң сомдук уй байкелер. Бул 280 миң. Муну канчанчы туут дедик элек? Муну экинчи туут. Муну 320 миң, 315 миң, 315 миң үчүнчү туут. Мына уйдун картинкасы. Мына уйду кызыккандар болсо ары бери жетелеп көрсөтсө сонун болот. Мындай стойкасы да катуу окшойт. Ниче? Ура берсең да жылы бербейт экен да. Мына машалла. Мына уй, көрүп коюңуздар уйларды. Мына кунажын. Биринчи туут. Булардан да күчтүү болот окшойт чоңойгондочу. Жеңилирээк акча, мындай чаканыраак топого жүргөнү, поляга тыпыр-тыпыр жүргөнү десеңиздер, жок чүйдүкү 5 литр сүт бербесин, 15 литр берсин десеңиздер, мына, пожалуйста сиздерге. 2 кара уй. Мына, өз чакан эле уй. Бирок желинди караңыздар. Машалла. Булар кара балтада. Болор эле баалар ошол болот. Үчөөнүкү, Тетин канча дедик элек? Буну 160. 160. Болор эле. 155. Бул 145 мына. Болор дейт байкелер. Ушу 3. Ортодон 160 турат эле, 5000 түштү. Ошо жактын карайсыздар дагы. Жаккан болсо ала бересиздер. Кара балтада трассага жакын. Региондорго отправка боюнча жардам берет. Өзүңүздөр сүйлөшө бересиздер байкелер,
Любой жака доставка бар Кыргызстанга. Доставка эми буюрса бооз экен, өтө жакын эмес. Эң эрте тууган 2 жумада тууп калат дедең, Эй, Ошого чейин алып барып адаптация кылып көндүрүп аласыздар.